Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Урматтуу эли журт. Биз сиздер менен бүгүнкү күнү азандын сырлары жөнүндө бөлүшмөкчүбүз. Азан дегидей өзүңүздөргө маалым болгондой, азан бул араб тилиндеги узнун, кулак. Элдердин кулагына мына ошол намаздын вактысын киргендиги жөнүндө маалыматты жеткирүү. Бул азан дегидей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинага көчүп келгенден соң ал жерде мечит тургузуп, элдердин баарын мечитке чогултуп, меккеликтер менен мадиналыктарды, Мадинадагы арабтардын урууларын бири-бири менен элдештирип, мына ошол мечит түптөгөн соң элди намазга чакыруу маселеси туулду. Анда алар акылдашып, кандай ыкма менен элди чогултабыз? Бирөөсү айтты от жагайлы, жо алда болбойт. Бирөөсү айтты сүрнөй чалайлы, алда болбойт. Бирөөсү башка бирөө айтты коңгуроо чалайлы, алда болбойт. Кимдир бирөөлөргө окшошуунун кажети жок. Анан ушул маселеде алар сарсанаа болуп, анан үйүнө тараганча кээ бир сахабалар түшүндө мына ошол азандын текстин көрүп, эртеси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айткан соң, пайгамбарыбыз аны жактырып Билалга үйрөткүлө. Элди ушул сөздөр аркылуу намазга чакырсын деп буйруйт. Мына ошол окуядан улам айта турган маселе, урматтуу жамаат, бул азандын сөздөрү жөн эле элдин токуп чыккан же пайгамбарыбыздын токуп чыккан сөздөрү эмес, балким түшүндө көргөн чакта деле бул Кудай Таала экендигине далалат кылган ушул азандын өзүнүн тексти төмөнкүчө баяндалат. Азандын текстинде өзүңүздөргө маалым болгондой, эң алгачкы сөз Аллах сөзү менен башталат. Аллаху акбар деп Аллах сөзү менен башталат. Ал эми акыркы сөзү кызыл менен белгилеп койгонубуздай Ла илаха иллаллах. Мындайча айтканда, башынан аягына чейин бул сөздөр кимдир бирөөгө эмес, балким Аллага таандык сөздөр экендигине далалат кылып турат. Андан сырткары ушул биздин күнүмдүк 5 маал чакырылып жаткан азаныбыздагы кээ бир маселелерге токтоло кете турган болсок, азан бул 12 саптан турат. Мына доскеге жазып койдук. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммадар расулуллах, ашхаду анна Мухаммадар расулуллах, хайя аля ссалах, хайя аля ссалах, хайя аля фалах, хайя аля фалах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 саптан туруп жатат. Ал дегени, урматтуу жамаат, урматтуу эли журт, азан бул 12 ай бою тынбастан айтылып сөздү. 12 ай бою тынбастан айтылып турат. Андан сырткары ушул азан эмнеге тийиштүү дей турган болсок, азанда урматтуу жамаат, урматтуу эли журт, араб тилинде 28 тамга бар. Бирок ошол 28 тамганын 17си гана ушул азанда, азандын сөздөрүндө колдонулуптур. Алиф, лам, ха, каф, ба, ра, шин, дал, нун, мим, жим, син, вау, айн, фа, ра, анан сот. 17 тамга колдонгон болсо, же 18 эмес,
же 19 эмес, же 16 эмес, 17 тамганын колдонгондугу 17 деген цифраны бизге көз алдыбызга алып келет. Ал эми 17 деген цифра бизде күнүмдүк парз намаздар 17 рекеттен туруп жатат. Негизели азан парз намазга чакырылат эмеспи? Нафил намазга азан чакырбайбыз. Ал эми сүннөт намазга дагы өзүбүзчө мисалы парз намазга күнүмдүк 5 маал намаз мындайча айтканда азан чакырылат. Эрте мененки 2 рекет, бешимде 4 рекет, асырда 4 рекет, шамда 3 рекет, куптанда 4 рекет, жалпы жөнүдөн 17 рекет. Мындайча айтканда 17 тамганын ушул азан текстинде камтылгандыгы, колдонулгандыгы, ал мына ошол азан бул намазга үндөй турган, чакыра турган сөздөр экендигине далалат кылып жатат. Ошону менен биргеликте урматтуу жамаат, Кур'ан-ы Керимде алып карай турган болсок, Кур'ан-ы Керимде азанга тийиштүү сөздөр муаззин деген сөз 2 жерде колдонулса, аззин деген ва аззин фин-нас бил-хаджи ятука rijal. Ва аззин деген сөз 2 жерде келиптир. Анан аззана деген сөз 2 жерде келсе, аззин деген сөз 1 жерде келип жатат. Жалпы жөнүдөн 2 2 1 5. Мындайча айтканда 5 деген цифра бизге 5 маалкы намазды чагылдырып жатат. Ошону менен биргеликте кошумчалай айта кете турган маселе, мына ошол азандагы эң көп колдонулган тамгалар bizde alif, lam, ha. Uşul 3 tamga en köp koldanılıptır. Alif 47 yerde. Lam 45 yerde. Ha 20 yerde koldanılıp жатат. Мындайча айтканда, урматтуу жамаат, 47, 45, 20 бизге жалпы жөнүндөн 112 деген цифраны пайда кылып жатат. 112 деген цифра бизге эмнени билдирет? 112 бул Кур'ан-ы Керимдеги 112-нчи сүрө Ихлас сүрөсү. Алла Тааланын жалгыздыгын, эч кимге муктаж эмес, жанада эч кимден төрөбөгөн, эч ким ага тең келбеген жалгыз жаратуучу Алла Тааланын бир жана бар экендигин кабар берген Ихлас сүрөсүндө мына ошол 112-нчи сүрө. Ал эми ушул тамгалар менен дагын бир керемет, алиф, лам, ха ушул 3 тамганын азандагы келген цифрасы 112 боло турган болсо, ал Алланын жалгыздыгын бизге маалымат берген сүрө боло турган болсо, Алла Таала мына ошол өзүнүн жалгыздыгын дагы ушул 3 тамга менен баяндап жатат. Ла илаха иллаллах деп Алланын жалгыздыгы жөнүндө биздин келмебизде дагы ушул 3 тамга гана катышып жатат. Башка тамга катышкан жок. Ошол эле учурда урматтуу жамаат, мына ол азан сөздөрүндө Аллаху акбардан баштап ла илаха иллаллах дегенге чейин барысы болуп 112 араб тамгасы катышыптыр. 112 деген кайра эле ошол бизде Ихлас сүрөсүнү көз алдыбызга алып келет. Мындайча айтканда, азан үнү аркылуу, азандын чакырыгы аркылуу намазга жыгылып, жараткан Алла Таала, жалгыз, кудурети күчтүү Алла Таалага моюн сунуп, баш ийүүгө үндөгөн бул чакырыктар. Жараткан Аллахым баарыбызга бул дүйнөдө азан үнүн угуп, дегеле жаңыдан төрөлгөнүбүздө кулагыбызга азан чакырылат эмеспи? Мана ошол
азан үнін угуп, азанга хайя аля салах, намазга келгиле, хайя аля фалах, кутулууга келгиле дегидей чакырыкка жооп берип, мына ошол Кудай Таалага моюн сунуп, жараткан Аллах Таалага жакын болууга Кудайым баарыбызга насип кылган болсун. Жараткан Аллах Таала Аллаху акбар, biz жооп берсек та, жооп бербесек та, намазга жыгылсак та, жыгылбасак та, Аллах Таала бизге муктаж эмес. Аллах Таала улук, ла илаха иллаллах, анткени жараткан Аллах Таала жалгыз. Кудай Таала баарыбызды мына ошол намазыбызды көзүбүздүн карегиндей сактап, намаз аркылуу Кудай Таалага жакын болуп, намаз аркылуу араб тилинде айткандай ас-сала силатун байнал абди вар рабб, пенде менен Кудай Тааланын ортосундагы байланыш дегидей, мына ошол байланышыбыз бекем болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.